Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт каналында кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштыруу менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 19 март күнү Краснодар шаарында өткөн Eagle Fighting Championship оюнунун 34-турниринин алкагында кыргызстандык Бусурманкул Абдибай уулунун кезектеги жергиликтүү Владислав Королевскийге каршы өткөн беттеши жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыңкы убакыттарда биздин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Орусиянын Краснодар шаарында жайгашкан баскет холл спорттук жайында 19 март күнү Хабиб Нурмагомедов башында турган Eagle Fighting Championship оюнунун кезектеги 34-турнири өттү. Жогорку деңгээлде орун алган мелдештин алкагында кыргызстандык белгилүү мушкер Бусурманкул Абдибай уулу толук 1,5 жылдык тыныгуудан кийин октагонго кайтып келди жана Краснодар шаарынын өкүлү Владислав Королевскийге каршы беттеш өткөрдү. Чындыгында бул беттештин алдында Бусурманкул Абдибай уулу чыныгы фаворит катары саналып жаткан. Беттештин башында дароо эле кыргыз мушкери алдыга барып, көптөгөн соккуларды узатып жада калса атаандашын нокдаун абалга кетиргендей дагы көрүнгөн. Анткени менен Владислав Королевский Бусурманкул Абдибай уулунун бутуна кирүү аракетин көрүп, биринчи раунддун соңуна чейин беттешти мыкты деңгээлде бүтүрдү. Анткени менен биринчи раунд жөнөкөй көз менен караганда деле Бусурманкул Абдибай уулунун пайдасына жыйынтыкталгандай көрүндү. Ал эми экинчи бөлүктө орусиялык спортчу кайрадан эле атаандашынын бутуна кирүү аракетин көрүп, тейкдаунду жаратууга бир нече жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алды. Ага карабастан Бусурманкул Абдибай уулу бир дагы жолу атаандашына тейкдаун жасоого мүмкүнчүлүк берген жок. Анткени менен экинчи раундда мушкерлер дээрлик тең мүнөздө беттеш алып барышты. Бирок чечүүчү үчүнчү раундда кайрадан демилгени өз колуна алган Бусурманкул Абдибай уулу контур соккуларды өтө мыкты деңгээлде узатып, атаандашына аз бирок өтө саз соккуларды узатты. Жана финалдык гонгко чейин беттеш мөөнөтүнө мурда жыйынтыкталган жок. Ал эми калыстар бир добуштан жеңүүчүнү аныктаган жок. Тескерисинче эки калыстын бирөөсү орусиялык мушкер жеңүүчү аталды деп тапса, калган эки калыс жеңишти Бусурманкул Абдибай уулуна ыйгарды. Ошентип 1,5 жылдык тыныгуудан кийин Бусурманкул Абдибай уулу октагонго кайтып келди. Жана башталышы жаман эмес. Эгерде алдыңкы убакыттарда дагы мыкты машыгып, мыкты беттештерди көрсөтө турган болсо, жакын аралыкта балким Eagle Fighting Championship оюнунун чемпиондук беттешин дал ушул Кыргызстанда өткөрүп калышы дагы толук ыктымал. Себеби буга чейин турнирдин президенти Шамил Зафуров Кыргызстанда бул мелдеш өтөрүн жарыялаган болчу. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды кыргыз мушкеринин жеңиши менен куттуктайбыз. Жана сиздер каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.